шаарында аймактык башкарууну реформалоонун негизги векторлору аттуу тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана активисттер катышышты. Тегерек столдун катышуучусу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев иш-чаранын негизги максаттары тууралуу айтып берди. Бүгүнкү ошол тегерек столдун негизги максаты бүгүн жергиликтүү башкаруу кандай акыбалда бүгүнкү күндө. Өзүнүн тегерек столдундагы аталыш темасынын аталышы дагы жергиликтүү башкаруунун реформалоонун негизги векторлору деп аталып атат да, максаты ушунда. Бүгүн ошону көрсөк кандай болуп атат. Биз азыр эми Кыргызстанда бүгүн 4 деңгээлдүү башкаруу да. Борбордук бийлик, бул министрлер кабинети, министрликтер, административдик ведомстволор, ошондой эле кийинки деңгээл областтык деңгээл, райондук деңгээл, анан баштапкы деңгээл бул өз алдынча башкаруу да. Айыл өкмөттөр, анан шаарлардын мэриялары иштеп жатат бүгүнкү күндө. Мындай анализдеп карап көрө турган болсок, өзүм оюмду айта турган болсом, бүгүн ошол 4 деңгээл болгону менен бизде 2 гана деңгээлдүү бюджетибиз бар да. Мындайча айтканда, маселе чечиле турган баштапкы шаарларда, айылдар чечилет, анан борбордук бийликте чечилет да, министрликтерде, ошо министрлер кабинетинде. Ал эми областтык деңгээл, райондук деңгээлде бюджети жок болгондуктан, алардын бюджет болбогондуктан жергиликтүү жериндеги маселелерди толук мындай чече алышпайт. Көпчүлүк алар мындай үч жака жеткизүү боюнча гана бир өкүлчүлүктүү орган сыяктуу болуп калгандай көрүнүп атат да. Өкүлчүлүктүү орган болуп көйгөйлөрдү угат, бирок жеринде чече албайт, үч жака кайрылыш керек, өкмөткө кайрылыш керек, же депутаттарга кайрылыш керек, ушундай гана функция менен болуп калып атышат. Анан биртикке декоративдүү да болуп калып атат да. Ошондуктан менимче мамлекеттик башкаруу системасын, президенттик башкаруу системасын тандап алгандан кийин, мамлекеттик башкаруу системасында жергиликтүү башкарууда дагы ошол мамлекеттик башкаруу системасын вертикалын күчөтүү максатында бир базалык түрдө жеринде маселе чече турган мамлекеттик орган болуш керек да. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алы Карашев депутат кезинде райондук бюджетти калыбына келтирүү боюнча сунуш бергенин айтты. Ал райондук бюджетти калыбына келтирген учурда бюджетти көзөмөлдөгөнгө райондук кеңеш керектигин билдирди. Алы Карашев райондук бюджет болсо жериндеги көптөгөн маселелерди чечсе боло турганын белгиледи. Кээ бир биздин аймактарыбыздын алыстыгын эске алып, жол шарттарында менимче райондук деңгээлди базалык деңгээл кылышыбыз керек да. Мен былтыр депутат кезинде бул сунушту бергенмин. Ошол мыйзамга дагы сунуш берип, ошол райондук бюджетти кайра калыбына келтиришибиз керек. Мамлекеттик башкаруу системасынын жеринде маселе чече турган бир бюджети болуш керек деп, ошол сунушту берип, ошол 2023 жылдан баштап райондук бюджет кайра калыбына келиш керек. Ал эми райондук бюджет калыбына келгенден ал жөн эле бюджет эмес, жана администрациянын кызматкерлеринин айлык акысын төлөгөн, маселе чече турган өнүгүү бюджети менен болуш керек да, кошумча акчасы менен жеринде маселе чечкенге. Бюджет болгондон демек бизде райондук кеңеш дагы болуш керек, бюджеттти кабыл алыш керек, бюджетти көзөмөлдөш керек, анын аткарылган отчет болуш керек. Демек райондук кеңеш кайра калыбына келиш керек деген сунушту берип, ошо мыйзамда көрсөтүлгөн 23 жылдын 1 январынан баштап ушулар толук бюджетте райондук кеңештерде иштей башташ керек деп иши. Анан райондук бюджет болсо жериндеги көптөгөн маселелерди, абдан көптөгөн маселелерди бир 60% маселени жергиликтүү бюджеттин эсебинен жеринде чечип койсок болот. Тегерек столдун катышуучулары аймактык башкаруу системасы тууралуу өздөрүнүн сунуштарын айтышты. Анда алар кадр тандоодо ачык айкындуулук болушу керектигин билдиришти. Бул жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Жаңы мыйзамдар кабыл алынганда туура эмес деп айтканга болбойт, бирок күчүрүштүктөр бар. Мисалы бул эң эски күчүрүштүк 2016 жылкы мыйзамда ыйгарым укуктуу орган катары кадр кызматы көрсөтүлгөн. Азыркы мыйзамда ошол мыйзамдын аткарылышын тескей турган, карай турган бир дагы ыйгарым укуктуу орган жок. Мындайча айтканда, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган өзү билгендей жүргүзөт. Анан ошонун артынан мисалы азыркы убакта көп кайрылуулар болуп атат. Булар эмнеден? Мисалы бул мыйзамдын эң негизги принциптери бул ачык айкындуулук жана адилеттүүлүк. Ачык айкындуулук, адилеттүүлүк болуш үчүн биз ошол кадрларды тандоодо ошолорду аткарышыбыз керек да. Азыркы убакта болсо мындай болуп калат. Эптеп муниципалдык резервтүн таанышың болсо өтөсүн. Баягы каалаган кишини тандап алса болот да. Эптеп эле өтүп ал дейт да. Ошол эле бул регионалдык резервге дагы тиешелүү. Анан мамлекеттик органдарга кирүүдө да тиешелүү болуп атат да. Ушул кадр тандоо принциптерин так же болбосо жазылса жакшы болот эле да.
Себеби мындай болуп атат да, ачык айткандуулук, адилеттүүлүк болуш үчүн биринчи өткөн киши кириш керекпи биринчи жумушка же эң жогорку балл алган киши өтүш керек деген ценз жок. Азыр муниципалдык резервге киргенден кийин эле башчынын чечими менен кабыл алына берет. Анан жана биякта белгилеп кеткендей, муниципалдык резервге өтпөгөн адамдар да муниципалдык кызматка келип атат. 3 айдын ичинде өтсөң болот деген сунуш менен да биякта кандай болуп калат, өтпөй калса эмне кылабыз? Чечимди аткарабызбы же жокко чыгарабызбы? Былтыркы жылы 2 жаңы мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамдын тегерегинде азыркы күндө жумуш өтүп атат да. Бул жанагы мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам, анан жергиликтүү мамлекеттик администрациядан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга деген мыйзам кабыл алынып, ошол мыйзамдардын алкагында жана муниципалдык регионалдык резерв деген мына ошондон келип чыгып калган маселеде. Өзүңүздөр билесиздер, эми регионалдык резерв бул акимге, акимдин орун басарларына түзүүчү резерв. Муниципалдык резерв болсо ошол шаарлардын мэрилерине, мэрдин орун басарларына жана айыл өкмөтүнүн башчыларына түзүлө турган резерв. Анан эми мыйзамдын баарын эле биз жылмакай эч кандай мындай кындыгы жок деп айткандан алыспыз. Ошол кабыл алынган мыйзамдарды мына азыр иштетип келгенде чындыгында кээ бир анча-мынча мындай бир түшүнбөстүк маселелер бар. Мен бир эки эле мисалды көрсөтүп кетет элем. Жана болочок барышта өзүнүн сөзүндө айтып кетти. Жанагы айыл өкмөтүнүн башчылары, шаардын мэрилери ошол жердин тургуну болбош керек деген маселе бар да. Вот тургун дегенди кантип определять эдебиз деген сөз чыкты да. Мына ошону ишке ашыра баштаганда. Анан аягында биз тараптан ошол рекомендация катарында эле мына бүгүнкү күндө ошол тургунду кантип аныктап кетебиз. Тургунду ошол биринчи туулгандык тууралуу күбөлүктүн негизинде белгиленип калды да. Бул эч жерде жазылган эмес. Анан ошондуктан мен жанагы болочок барышындагы сөзүнө кошулат элем. Айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, шаардын деңгээлинде ошол жердин тургуну дегендин кереги эле жок да. Биз азыр ушул агенттик тарабынан мыйзамдарды кайра чыгарып, толуктоолор, өзгөртүүлөрдү ил боюнча сунуш даярдап атабыз. Ошол сунуштун бири азыр жанагы ошол жердин тургуну дегенди алып салыш керек болуп атат. Себеби ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу болгондон кийин тескерисинче ошол жерди билген, ошол жердин проблемасын билген киши, ал саясатчы эмес, ал чарбачыл киши. Так что ошондой маселени чечкенге туура келет да. Анан экинчи дагы маселе бар. Мына биз жана муниципалдык резервди түзүп атканда жетекчилик кызматта 7 жылдан кем эмес иш стажы болсун деген кирип калган. Анан азыр мындай бир маселе көтөрүлүп атат да, бул өңгөчө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын депутаттарынан келип атат да. Мен депутат болуп атам, мени ошол жетекчилик кызматта иште дегенге кирип койгула деген сунуштар болуп атат. Анан мындай карап десек, эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын депутаттары бул коомдук башкарыштарга иш алып барат. Ал жерде жанагы акы алып иштеген төрагадан башка шаардык кеңештерде анан айрым жанагы айыл кеңеш калгандары эч кандай айыл алып иштебейт. Анан биз айтат, жок, бул болбойт. Сиз деген жетекчилик кызматта деген нормага бул кирбейт. Жергиликтүү кеңештин депутаты болгон деген маселе бар. Бул маселеде азыркыга чейин ушу талаш тартыш болуп келип атат да. Алы Карашев тегерек столдун соңунда өз сөзүн сүйлөп, дотациядагы айыл өкмөттөргө жардам берүү керектигин билдирди. Жыл сайын айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу шарт экенин белгиледи. Районду күчөтөбүз деп эртең андан силер жакшы айтып кеттиңер айыл өкмөттөрү. Бир жагынан айылдык кеңешке, экинчи жагынан акимдер эки жактан тепкиленип атабыз дегенде мындай болуп калды да. Ошондуктан мына районду күчөткөндө өз алдынча башкарууга дан алуу эмес, тиешеси катуу таасир этпеш керек да. Мисалы үчүн бюджет боюнча өз алдынча башкаруунун бюджетине такыр тийбешибиз керек. Өз алдынча башкаруунун бюджетинде кайрадан аларга шарт түзүп, жана 80%дан ашык биздин айыл өкмөттөрүбүздү дотациядан чыгарганга шарт түзүп кошумча булактарына жардам берип бериш керек деген ойдо атат. Мен айтайын дегеним, жыл сайын биздин айыл өкмөттөр дотациядан чыкканга көмөк көрсөтүп түшүшүбүз керек. Анан районду күчөткөнүбүз өз алдынча башкарууга залалын тийгизбеш керек деп айтып кетет элем да. Ушуну дагы бир позиция кылып туруп так мындай айтып койсок, мисалы үчүн анан мына мамлекеттик бийликтин вертикалын күчөтөбүз деп өз алдынча башкарууну жокулабашыбыз керек да. Сөзсүз так айтышыбыз керек, баштапкы бийлик, баштапкы
эл калктуу конуштар жашаган, эл жашаган бул айылда, шаарда жашайт, калктуу конуштарда. Ал өз алдынча башкаруу. Бул талашсыз. Конституцияда көрсөтүлгөн, ушуну дагы бир рет белгилеп туруп менимче айтып койсок, анан кийинки маселени айтып кетет элем. Мына Мелла Канатович жакшы сунушун берди. Мына жериндеги маселелерди, жергиликтүү маанидеги маселени чечүүдө жергиликтүү жамааттын же болбосо элдин катышуусун күчөтүшүш керек. Жеринде кеңешип, алар түз өзүнүн сунуштарын берип, же айылдык бир жыйында болобу, же курултай болобу, же ушундай түз ошонун укугун да кеңейтип шарт түзүш керек да. Экинчиси ошол өкүлчүлүктүү орган тарабында айылдык кеңештин депутаттары аркылуу дагы сунуштарын, же райондук кеңеш депутаттары аркылуу дагы сунуштарын бере алып, анан ошолордун да иштешин катуураак күчөтүү керек деген сунушту мен айтат элем да. Анан дагы бир неме айтып өзүнчө кылып койсок болот. Айылдык кеңештин депутаттарын ролун, аброюн чүрбөй кайра көтөрүп кетүү. Айылдык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары күнүмдүк шаардын, айылдын жашоосунда түздөн түз ошол катышып, ошолордун колдоосу менен иш алып бара турганга дагы бир аброюн көтөрүшүбүз керек деген дагы бир сунушту айтып кетет элем да. Бул боюнча дагычы. Тегерек столдо доклад жасаган Болот Асанакунов иш-чарада кандай сунуштар айтылганын билдирди. Сунуштар болсо ушу жанагы резерв боюнча болду. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды кандай аткарабыз деген болду. Анан тиги программаларды, анан биздин районный кеңештин депутаттары кандай шайланат, алар эмдиги жылдан баштап иштей башташ керек да, азыр жок алар. Баягы районный деңгээлдеги органды күчөтөбүз деп, районный бюджети да болсун, анан кийин депутаттары болсун деди да. Анан ошо сурашты, кайсы тараптан бул депутаттар шайланат деп, же дайындалабы, же каяктан келет деп. Ошонун баарын тең биз жооп бердик. Азырынча мындай мыйзам деле жок, жобо деле бекитиле элек экен. Но биз билишибизге караганда ошол айыл өкмөт менен шаарлардын депутаттарынын арасынан ошо кеңеш, районный кеңеш түзүлөт да. Анан кажети барбы депутаттардын азыр ушу акча жок болуп атканда деп да суроо беришти. Биз айттык, что бюджет, районный бюджетти караш үчүн депутаттар керек. Антсиз бюджет болбойт деген сөз да. Эси ушу райондун деңгээлин күчөтөбүз деп атканда, ал өзлөрүнүн акчасы болуш керек. Бирдемкеге жумшап, бир маселелерди чечкенгечи. Ошол бюджетти биз ошону эмки жылдан баштап болот деп атат. Бюджет болсо анда депутаттар обязательно керек да.